Ата-эне коомчулук бири-бири менен өз ара тыгыз аракеттерди көрүштү. Жыйын аталган тармактын бир жыл ичинде жасалган эмгегин камтыган медиа отчет менен башталды. Өткөн окуу жылы пандемияга туш болгонуна карабастан билим берүүдө Жалал Абад шаары республикада өзүнүн активдүүлүгү менен өзгөчөлөндү десек да болот. Анан калса сынактарда ийгиликке жетишкен окуучулардын саны да бул жылы арбыды. Албетте бул жемиштүү жыйынтыктарда мугалимдердин эмгеги эбегейсиз экендиги талашсыз. Пандемия шартына карабастан биздин билим берүү кызматкерлерибиз талыкпастан өз эмгектерин билим берүүгө жумшап, санариптик технологияларды өздөштүрүп, аралыктан окуучуларыбызга тарбия билим берип келди. Ошонун үзүнүн негизи деп биз быйылкы жетишкендиктерди сыймыктануу менен айта алабыз. 37 окуучубуз бул алтын тамга артыкчылык аттестатын тастыктап беришти. Андан сырткары 2 окуучубуз алтын сертификатка ээ болду. Ошону менен биргеликте республикалык жана областтык олимпиадаларда да биздин окуучулар эң алдыңкы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, Жалал Абад шаарын Кыргызстан боюнча алдыга чыгарды деп айтсак жаңылышпайбыз. Жалал Абад шаарындагы башкаларга үлгү болгон мектептер да арбын. Алардын бири номер 14 Сатыбалды Давлетов атындагы инновациялык мектеп-лицейи. Өткөн окуу жылында дал ушул мектептин 3 окуучусу республикалык олимпиададан байгелүү орундарга жетишсе, 7 окуучу алтын тамгага ээ болгон. Балдарды тарбиялоодо биринчи мугалим өзү тарбиялуу болуш керек. Бир гана билими менен, сабагы менен эле эмес, өзүнүн жүрүш турушу менен дагы балдарга дагы үлгү болуш керек. Ийгиликтердин жаратылышы негизи бул мыкты мугалимдер жакшы билим алуу үчүн бир эле бала окуучу эле эмес, анын ата-энеси дагы чөйрөгө аралашыш керек да. Талыкпаган эмгек ийгиликке жол ачары бышык. Учурда Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан мугалимдерге да окуучуларга да ар тараптуу шарт жаратуу аракеттери көрүлүп келет. Анткени менен ар бир тармактын өзүнө жараша түйшүгү бар экендиги да сыр эмес. Жашоочулардын көбөйүшү, ошону менен биргеликте мектеп жашындагы окуучуларыбыздын жана ошондой эле бала бакча жашындагы балдарыбыздын көбөйүшү бул шаарыбыздагы мектептердин жаңы курула турган мектептерди куруу көйгөйлөрү биздин бүгүнкү күндө эң негизги көйгөй болуп эсептелип турат. Калаада мектептердин, бакчалардын жетишсиздиги барган сайын чоң бир көйгөйгө айланып калгандыгы бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Ал эми аны чечүүдө жергиликтүү бийлик да, депутаттар да кол кушуруп олтурушкан жок албетте. Бүгүнкү күндө 3 бала бакча быйыл бүтүрүлүп, колдонууга берилет. Бирөөсү Некрасовдагы 100 орундуу бала бакча, Жуматаев көчөсүндөгү 200 орундуу бала бакча, анан Төшкүчү айылында дагы мынакей жыл башынан бюджетке биз сунуш киргизгенбиз, депутаттарга колдоп беришип, ал жерде да бала бакчанын 100 орундуу бала бакчанын пайдубалы тургузулуп, крышасы жабылуу алдында турат да. Ошону менен эле чектелип калбастан 60 орундуу бала бакчаны Тайгараев айылында да куруп атабыз. Ал жерде да муктаждык жаралган эле. Булардын бардыгын биз келечек муундарга татыктуу тарбиянын астында өсүп чоңоюшуна биз жергиликтүү бийлик ошондой иш аракеттерди кылып атабыз да. Сиздер өзүңүздөрдүн талантыңарды, билимиңерди, сүйүүңөрдү жаш муундарга арнаган агартуу тармагынын кызматкерисиздер. Мугалимдердин август кеңешмесинин жүрүшүндө бир жыл ичинде билим берген балдары ийгиликтерди багындырган мугалимдерге ардак грамоталар жана баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Аны менен катар ушул эле жерде эл аралык олимпиадаларда байгелүү орундарга жетишкен Жалал Абад шаарындагы Курманбек Баатыр атындагы лицейинин окуучуларын расмий сыйлоо жагы да унутта калган жок. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин чечими менен быйылкы жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталмакчы. Улкан Кожоева, Байман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.